Кантип анан ушул дүйөт. Мына кагаздар үчүн камаласыңар. Тонналаган көмүрлөр үчүн камаласыңар. Именно өзүңөрдүн кызматтык милдетиңерди аткарбагандыгыңар үчүн камаласыңар. Мына жерде азыр 35 тонна көмүр бар деп атат. Кай жерден испытание кылды көмүрдү, кай жерден текшеришти. Ушуга кантип анан кийин тендерден акча которуп койдуңуз? Сен кантип котордуң? Мына Угол БР деп атасыңар кайра эле. 24500. 2 сом 65 тиындан алып келип беришти. Бул жанагындай эле ыштык көмүр азыр. Булар жанагы майдасын алып келип төгүп койгон. Мына азыр барып текшерели Ташкоргон. Сельский управа Мир Махмудов гимназия Ташкоргон деп турат. Мына 2 сом 65 тиындан алып келген. Тендерге канчадан койдуңар баасын? Тендерге 3200 сом койдук. 2 сом 65 тиындан алып келип берип тур. 24500 тонна деп атат азыр. Бүт бардыгы майда көмүр. Тендерде калорийность башка боюнча комиссия текшерүүнү бүт жазылып турбай эмесиндерчи. Текшерет алат деп. Булардын бирөөсү да кандай эмеден өткөн эмес да. Текшерүүдөнчү. Мына 2 сом 65 тиын 15.000 тонна, 15 тонна алып келип берип атат мектепке. 27700 тонна. Согласно завхозды Мирзажанов деген кол коюп атат. Сельский управа Мир Махмудов согласно договора через завхоз Мирзажанов дейт. Буну кимге апарып берип атасыңар? 27700 тонна. Могу Иманалиев 25 августта алып келип атат. Кимге кеткен могу? 3 катышты. Так, 3 катышты. Бирөөсү Осо Такчы экен. Экинчиси Исмаилов Маматкалов. Кантип Иманалиев утуп кетти? Эмненин себеби негизинде? Баас төмөндүгүнө. Канча өшүптү? Биринчиси эң кымбаты неме БСШны согласно договора Мир Махмудов. Могу кайга кетти? Могу 27700 эме тонна, могу 27700 килограмм. 27 тонна, 28. Могу кимге берилди? Через совхоз Мирзажанов. Кимге берилди? Кимдин совхозу? Завхоз айыл өкмөт. Арчакта турат. Жа. Ушул жердики 27700 деп турабы азыр? Да, көмүр менен неме кылабыз? Көрөбүз. 7300 кайра эле через Мирзажанова мы согласно договора. Бул кимге? Жалпысынан айыл өкмөт конторасына 35 тонна каралды. Тендердин кагаздары кана? Сайбаев айыл өкмөтүнүн өзгөчө кырдаалдар боюнча адиси, Киров айылынын айыл башчысы, Чапаев айылынын айыл башчысы, Барын айылынын айыл башчысы, Арал айылы Мирмухамед Толгомез өкмөтүнүн завхозу, Ташкоргон мектеп гимназиясынын директору, Келечек үмүттөр балдар бакчасынын мүдүрү, Аяна балдар бакчасынын мүдүрү, Усманова Тупа Ахондар болуп төмөндө түзөбүз. Кышка дайыр коюу көрүү максатында айыл аймактагы социалдык объектилеринде долбоорлордо каралган көлөмдөгү көмүр бөлүштү жөнүндө толугу менен ташып берилип түшүрүлгөндүгү анык. Кантип аныктап коюп атат? Şu комиссияга бекитилген. Мынанча көмүрдү кабыл аласың. Мен түшүнүп атам. Мына тендердин документинде мына ушул комиссиянын, мына комиссиянын тендерде көрсөтүлгөн справкаларын алып чыкчы. Кай жерден испытание кылды көмүрдү, кай жерден текшеришти. Кана актылар. Бир да кагаз жок. Жөн эле көрүнгөн эмени карап эле отурат. Эч кандай кагазы дагы жок, эч нерсеси жок. Мунугулар үчүн камаласыңар. Мына кагаздар үчүн камаласыңар. Тонналаган көмүрлөр үчүн камаласыңар. Именно өзүңөрдүн кызматтык милдетиңерди аткарбагандыгыңар үчүн камаласыңар. Ал боюнча жооптуу кишилер бар. Не деген ой? Канакей, сен финансың кана мага көрсөт. Мен финансылык жактан ошол акча которуулар, кагаздар. Кана мага көрсөтпөйсүң тендердин кагазын. Кана. Сен кантип акча котордуң? Эмненин негизинде котордуң? Неменин негизинде келишимдин? Кана келишим мага көрсөтчү. Азыр немелерде Сен мага келишимиңди көрсөтчү. Мен ушул келишимдин негизинде акча котордум. Мына бул Аяна бала бакчасына. Кана кайсы келишимдин негизинде котордуң? Согласно договору, эчтекеси жок. Бирөөнүн да кагазы жок буячы. Бир дагы менин кагазы жок. Жүргүлө көмүрдү көрсөтчү, кайерде көмүр? Көмүрдү көрсөтчү.
Жанагы туугандары го айыл өкмөттүн буйругунан кетти мына кызматка турабы? Азыр бухгалтерим. Айыл өкмөт дайындадыбы буйрук менен? Азыркы бухгалтер. Ошонун тууган уругу. Мына жерде азыр 35 тонна көмүр бар деп атасың. Сенесиңби 35 тонна көмүр бар? Көмүр жагып Канча? Канчасын жагып койду? Котельныйда кайякта? Качага. Көмүр жакка качага кайда? Аз жүрөт кайсы? Жанагы сайдыкка түшкөндө көмүр өтө не кайда? Бир жерден алып келди. Бару кажет? Ашсаң ачып кетип бар, ачып я. Ушунда көмүр сапа. Ушуга кантип анан кийин тендерден акча которуп койдуң? Сен кантип котордуң? Акча которуп койдуң, акча сенин колуңдан кетип атат, туура? Муну кантип котордуң ушу көмүрдү? Мына. Ана качельный канеки, качегар кайда? Ошон үчүн анан батареялары бар, жылыбайт да, жанагы бар, мынча турган отургондо. Мынча болот. Качагар кана? Ne kantorga sırası çıkaralım. Kantorga. Bu kes. Базарда жүрөт. Муну ким карап атат? Жагылган, жагылбаган көмүр канчада күйүп бүтөт, эмне кылып атат? Канча көмүр берден жагылып атат азыр? Кимдин уруксаты менен жагылат? Бир күндө канча көмүр берилет буларга, жакканга? 35 тонна ошо башында белгиленген болгон эле. Жок, мен түшүндүм, 35 тонна көмүр бар экен. 35 тонна келип түштү. Бунун расходун качагардан башка ким билет мына? Канча көмүр бир күндө кетиш керек? Ким эсептейт? Каякта журнал, передвижение. Кыймыл каякта көмүрдүн кыймылы? Мынакей. Көмүрүңдүн болгон чыккан сапаты мына мына. Мына үстүн төгүп коелар, мына. Кантип мына ушул бүйөт? Кантип ушуга акча которуп берет? Вообще не нарушение экен. Кантип базар эми расход кылып. Канча берилди? Бул киши үйүнө деле бир 10 арабаны ташып кетсе эч ким билбейт экен да, туурабы? Кайсы? Больницага жатып алган айыл өкмөттүн үстүнө иш эле койгуш. Больницага жатып эле эркелеп элечи.